Assalamu alaikum туугандар, кыргызстандык жердештер. Мына биз азыр ушул Өзбекстанды Ангрен деген тоосуда турабыз. Биздин өзбек туугандар ушунчалык какыраган тооду жашыл дүйнөгө айлантырыптыр. Биз ушулардан сабак алып, Кыргызстандын келечеги үчүн ушундай жашыл дүйнөнү муундарыбызга калтырышыбыз керек. Себеби дегенде азыр күндөн жылдан жылга сайын коркунуч келип, суулар куруп, коркунучтар пайда болду. Ошон үчүн биз кыргызстандыктар ушундай жашыл дүйнөнү, жарактарды бирге чогуу ынтымактык менен эгип, Кыргызстанды ушунчалык жашыл дүйнөгө айлантырышыбыз керек. Мына карагылачы, какырган тоонун үстүгө кандай жашыл дүйнө дарактарды эккен. Мына астыда ушул Кыргызстандагы биздегидей эле суу сактагычы бар экен. Ушуну тоолорго алып чыгып, капельный расширение кылып, ушундай жашыл дүйнөнү калтырган. Биз силерден суранабыз, чогуу иштейли, ушу 7 дарак программасыны колдогула. Ар бир кыргызды жараны ушинтип 7 даракты эксек, биз 50 миллион деген дарак эгебиз. Кыргызстанды кандай өзгөртүүгө алып келебиз? Туристтер, келген туристтер тамшанып, шилекей агып, суктанып кете турган дүйнө создавать этишибиз керек. Рахмат, көңүл бурганыңыз үчүн.